Көзүмө көрмөй жоголгон. Кечээ 12 сентябрда интернет желесине баласын жаман сөздөр менен сөгүп, эшикке кууган атанын видеосу тараган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришкендей, аталган адамдын аты жөнү такталып, милицияга жеткирилген. Маалым болгондой, окуя Ош облусунун Алай районунда катталган. Анда 39 жаштагы тургун жубайы менен пикир келишпестиктен улам аны коркутуу максатында баласын урушуп, тасмага тартып, келинчегине жөнөткөн. Бул факты Алай райондук иштер бөлүмүнө каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө видео тасмадагы жаран Алай районунун 1985-жылы туулган атуул экендиги аныкталып, тергөө кызматына камсыз болгон. Ал эми жаш бала милиция кызматкерлери тарабынан коргоого алынып, ошол замат дарыгерлерге көрсөтүлгөн жана анын сырткы денесинде эч кандай жарааттардын белгилери байкалган эмес. Бирок ошого карабастан тийиштүү экспертизалар дайындалып, текшерүү иштери уланууда. Ал эми окуя боюнча ал жарандын алгачкы көрсөтмөсүндө ошол аялы менен пикир келишпестиктер болуп, аялын коркутуп коюу максатында видео тарткандыгы маалым болгон. Учурда анын жубайы Россия Федерациясында эмгектенип жүргөндүгү маалым болгон. Биздин телеканал шектүүнүн апасы менен байланышты. Анын айтымында баласы учурда 4 небересин өз алдынча тарбиялап келет. Келини 3 ай мурун Орусияга кеткенин кошумчалап, төмөнкүлөргө токтолду. Балам ондойго барбайт. Жакшы эле, жоош, онтип урбайт, ошого өчөшүп эле ошентип коркутуп эле койгон. Онтип урбайт менин балам. Ону кичинесинен баккан балдардычы, ол аялы кичинесинен таштап жүрөт ошентип ар жерде. Ол коркутпайт дагы, урбайт да ол менин балам. Аллейинен бакты ону, тууп коюп эле жүргөн ол келиним. Эч урбайт ол каттык. Эми ошо аялын ошо келсин, ушинсем анан боор ачып келер дегенди кылды да уулум. Урганда ончолук болбойт да кызым. Биз жакты да карап койгула, эки тарап жакты деле. Кошуналарынан да сурагыла ишемесе, мына айыл деле айтып берет баарын. Менин балам кандай экен? Канча баласы бар? 4 бар, 4 улу. 4 улу тең сиздин уулуңуз тарбиялап аткан, Ооба, 4 тең менин уулум кичинесинен бакты, элдин баары билет. Келип сурасаңар дагы айтып беришет. Аялын коркутканга эле ошентти да, ушинсем келер деп. Урбады деле, ошо жөн эле ошентип сүйлөп койгон ол. Бул окуядан соң интернет колдонуучулары балага мындай мамиле жасаган адамды жоопко тартуу керектигин жазып чыгышты. Жактоочу Шердор Абдыкапаров видео аркылуу эки беренени көргөнүн билдирди. Анын айтымында мыйзамга ылайык аталган беренелер боюнча камакка алынбайт. Анан ал видеону баарыбыз карасак, жанагы атасы деп дагы айтканга сөз барбай атат. Ушундай катуу сабап, коркутуп, сен жанагы энең менен кошо сени күндө сабап турам, минип турам деп өздөрү мындайча айтканда өзү сөзүнөн эле айтып жатат, көптөн бери сабап жүргөнүндөчү. Аны биз ошо сөздөрүнө да как юрист катары дагы мына талдап көрүп чыктык. Көрсөк, мисалы азыр биздин оюбуз боюнча бул жерге истязание деген берене бар. Бул даже истязаниянын мисалы часть 3 деп айтабыз. В отношении женщин или ребенка деп мына балдарга беспомощном состоянии деп ошо беренени койсо, бул жакта дагы мына орусча айтканда менее тяжкое преступление деп айтылат. Ошондой эле бул баласы дагы болуп атпайбы, бул боюнча семейное насилие деп ал беренени дагы койсо болот. Анткени биз көчөкү видеосунан эле көрүп туруп эле ошо эмени көрүп жатабыз да. Эки беренени көрдүк. Тергөө дагы тергегенде дагы мен уверен, мен айта алам, бул жерге дагы 3-4 берене кошулат. Бул берененин баарын ошо 4-5 кошсок дагы бул беренелер орусча айтканда менее тяжкое преступление же преступление небольшой тяжести деп айтабыз. Бул боюнча биздин мыйзамыбызга ылайык камакка мыйзам боюнча болбойт. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда жаш балдарга жана аялдарга болгон зордук зомбулук байма-бай катталып келет. Биз аларга карата кандай чара колдонуу керектиги тууралуу шаар тургундарынын ой-пикирлерин уктук. Билбейм, ага аябай катуу чарам көрүш керек. Мындай зордук зомбулук, аялдарды кыйноо, өспүрүм кичинекей жаш балдарды кыйноо аябай көп эле болуп атат. Жалаң эле Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөдө ошондой көп болуп атат. Буну аябай катуу эмеге көзөмөлгө алыш керек деп ойлойм. Мисалы кандай, канча жылга бериш? Жанакындай аябай
зордук болгон эмени өмүр бою кетсин деп ойлойм мен. Менин оюмча азыр аябай көп аялдар зордукка кабыл алып атышат. Анан менин оюмча мен ойлойм, либо аны деген аларды ошо күйөөлөрүн пожизненно кармаш керек, либо же ошо кастрацияга алып келиш керек да. Анткени по новостям я вижу очень много таких ситуаций, но они остаются безнаказанно, потому что жена либо прощает, либо же, я не знаю, потом обратно же та же ситуация происходит, да. Поэтому я думаю, либо посадить пожизненно, либо к кастрации привести. Думаю, так будет легче. Мыйзам түрүндө эле да. Азыр мыйзам жазылып эле атпайбы? Бирок иштебей жатат. Иштебей жатат ошо мыйзамчы. Зордук, зомбулук деген көп эле болуп атат. Оюмча, менин оюмча, өзүм жеке оюмча, эми мыйзамда кандай жазылса ошондой эле талап кылам. Бирок могу биздин эме тараптан, өкмөт тараптан ошону катуу колго алса жакшы болот эле. Аткарылса дейм. Ал боюнча өкмөт tomonidan катуу чара көрүлүш керек да. Өкмөт tomonidan ал боюнча азыр аябай кыйын маселе да бул. Себеби кыздарды эми кантип эле өзүңдүн элиңде кеңири жүрө албайт. Кыздар боюнча болуп атат да бул темачы. Туурабы? Ошол үчүн мен кайрылат элем ошо жоготкон нелерге деле. Бардыгы көзөмөлгө алса жакшы болмок бул нерселерди. Облустук милициядан кошумчалагандай, наристенин денесинде зордук, зомбулуктун белгилери байкалган эмес. Ага карабастан тийиштүү медициналык экспертизалар дайындалып, тергөө иштери уланууда.